Аялзат турмушунда бул вирустардын 300-ге жакын түрү бар. Кыргызстанда биринчи ирет өспүрүм кыздарды адамдын папиллома вирусунан эмдөө иштери башталды. 14 ноябрдан тарта 11 жаштагы кыздар эмдөөдөн өтүүдө. Бул иштин негизги максаты кыз келиндер арасындагы жатын моюнчасындагы рак дартын жана анын кесепетинен болгон өлүмдүн алдын алуу. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына таянсак, жыл сайын Кыргызстанда 600 чакты аял киши жатын моюнчасындагы рак дарты менен каттоого алынат. Жыл сайын 300 чакты аял мына ушул илдеттин кесепетинен каза табууда. Быйылкы окуу жылында 12 жаштан 14 жашка чейинки кыздарды дагы эмдөөдөн өткөрүү пландалган. Мунун себебин Санепид борборунун эмдөө бөлүмүнүн башчысы Бурул Асыкбекова түшүндүрүп берди. Бул оору жанагындай жыныстык катнаш менен болгон оору болуп атат да, ошондуктан биздин ушул азыркы күндөгү кыздар 11-14 жашка чейинки кыздарыбыз кийинки жылда деле ушул 11 жаштагылар календарга кирип атпайбы, ошол кыздар мындай караганда бир 25, 30, 35, 45ке чыкканга чейин иммунитет пайда болот да организмде буларда. Анан ошол жашка чыкканда, например, мындай караганда айтсак, эми 25тен ары күйөөгө тийгенде эми мындай жанагынтип бир катнаш болсо алар менен, анан ошол кезде ушул вирус өзү жугат деп атпайлыкпы, ошол жуккан убакта иммунитет организмде пайда болуп калат да. Азыртан ошол кыздарды биз эмдеп алсак, кийинки жашоосунда, ошол кийинки жашка чейин булардын организминде иммунитет пайда болуп калат деп. Ошол эле учурда калк арасында эмдөөгө байланышкан ар кандай суроолор, божомолдор айтылып жатат. Кызын эмдөөдөн өткөрүүдөн баш тарткан ата-энелер дагы бар. Ал эми акушер-гинеколог Арсен Аскеров илимий изилдөөлөргө таянуу менен эмдөө менен тукумсуздуктун ортосундагы эч кандай байланыш жок экенин белгиледи. Эми официалдуу түрдө биз мына азыр деле ошол буйрутма гинекологдор протокол жасап атабыз, ошол жатын боюнча, рак боюнчачы. Анан ошол жерден биз илдеп казып чыктык баарын тең. Официалдуу түрдө ушу вакцинациядан тукумсуздук пайда болуу деген жыйынтык жок, далилдер жок. Албетте бар өзүнүн баягы орусча айтканда побочный эффекти, бул осложнение деген сөз эмес, чоң кесепет эмес, абдан чоң зыян эмес, мындай жеңил кесепет деген сөз болот.